Кутмандуу күнүңүздөр менен Поликлиника медиасынын сереп берүүсүндө Конституциянын долбоору тууралуу сөз кылабыз. Биздин студияда мейманда Жогорку Кеңештин экс-депутаты Максат Кунакунов. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Саламатсызбы, Максат мырза? На Конституциянын долбоору эртең Жогорку Кеңеште талкууланат экен. Ушул долбоор мындай коомчулукта элге таңууланып атат деген пикирлер бар экен. Сиздин оюңузча кандай? Туура, эң туура, ошол биз дагы ошондой ойлоп атабыз. Азыркы жазылган Конституция бул элге түзмө-түз таңууланып, анан мыйзамсыз болуп атат. Мыйзамсыз дегенде бул Конституциялык кеңешме менен жазылып атат да. Ушул мыйзам жазуу укугу Жогорку Кеңешке берилген, өкмөткө берилген, анан элдик демилгеге берилген да, азыркы Конституция боюнча. Бирок президенттин указы менен биз ушул 30 жылдан бери Конституциялык кеңешмеге укугун берип коюп атабыз да. Ар кайсы бир топ киши келип эле ким аны бекитсе, ошонун кызыкчылыгын жактайт да. Элдин кызыкчылыгы жакталган эмес да. Элдин кызыкчылыгы жакталыш үчүн башкача мыйзамдуу жол менен кетиш керек. 30 жылдан бери биз тажадык ошо мыйзамсыз иштер менен. Мына биринчи ошо 94-жылы биздин биринчи президентибизден башталган да. Биздин биринчи президентибиз ошол жогорку ал кезде жогорку совет болчу. Ошол советке келип, мага көбүрөөк укук бергиле деп суранган да. Анда легендарлуу парламент бербей койгондо аны таратып салган. Анын өзүнүн указы менен мыйзамды алмаштырып, ал кезде укугу да жок болчу. Анан конституциялык кеңешме түзүлгөн да. Конституциялык кеңешменин кимди ошол жерге бекитсе, ошол киши бекитилген адамдын кызыкчылыгын ойлойт да. Ошол 30 жылдан бери мына 10-чу жолу алмашып атат. Дагы эле бирдей жол менен алмашып келатат да. Мыйзамсыз жол менен. Бир да элден суранбай, анан мына 10-чу жылы шантаж жолу менен биз референдумга өттүк. Азыр дагы мына ар бир окууда 2 ай өтүш керек да. Парламент, Жогорку Кеңеште. Аны ар бир окууда 2 айды өткөрбөй туруп, мына 1 айдан кийин сунушталып калып атат. Эл талкуулабай калып атат. Элдин жетпей жатат да. Жок дегенде ректораттар менен, кафедралар менен, жок дегенде талкууласа болмок да. Мындай талкуулабай туруп, бул Конституция деген эмне өзү? Конституция деген эл менен бийликтин келишими да, туурабы? Ошол келишимде эл өзү катышпаса, анан Жогорку Кеңеш өзү эле билип, жана Конституциялык кеңешме ошол жерде 90 киши чогулуп алып жазса, элден сурабай. Эч ким аны көргөн жок. Мына Жогорку Кеңештеги депутаттар да айтып атпады. Биз көрө элекпиз, Жогорку Кеңешке келди. Бирок ал Конституцияны көрө элекпиз деп. Мына жаңы эле 11 февралда жаңы чыкты. Чыкканда да кандай каталар менен чыгып атат. Чоң-чоң каталар менен чыгып атат. Мисалы кандай каталар менен чыгып атат? Эми мисалы орусчасын көрдүк да, кыргызчасы жазылбаптыр. Англисче, орусчасы болуп атат да. Кыргызчасы жазылбагандан кийин биздин элибиз көбүнчө кыргызча сүйлөп аткандан кийин бул бирдей жазып туруп жөнөтүш керек болчу да, жок дегенде. Ошондо лингвистический экспертизалардан өтүш керек болчу да. Анан мыйзам боюнча аткаруу бийликтен экспертизасын өтүш керек. Конституция өзү. Конституциялык палатанын экспертизасынан өтүш керек. Анан кийин көрсөтүш керек. Анан көрбөйсүзбү азыр? Эч жерден бир да экспертиза өтпөй туруп. Мисалы катасы, орусчасында ким мыйзам чыгаруу органдарда кимдер мыйзам чыгара алат деген жерде орусчасында депутатам деп коюптур да. Анда бир депутат мыйзам чыгара албайт турбайбы? Бул кандай ката? Бул анда 2-3 канчасы чыгара алат мыйзамды. Чоң ката да. Андай каталарды кылбаш керек. Мыйзамды ким демилгелейт дегенде биринчи жолу жана 80 депутаттын аты көрсөтүлүп, ушулар демилгелейт деп чыкканда. Эми өзүлөрдүн интервьюсун деле көрдүк го. Мен көргөн да жокмун деп кол коюп атпайбы? Ал күлкүмүштүү нерсе болуп атпайбы? Анан биз да көрбөйсүзбү, тиги референдумда дагы 10 январда дагы таңуулатыштады, баягы президенттикпи же парламенттикпи деп. Аралашы кайда? Мисалы да. Анан өзү түшүнүгү суроо койгону туура эмес болуп калды да. Биз өзү кандай мамлекетпиз?
ошондой тамдаса болобу? Юристтерден биз сурадык эле, бир айтып бергилечи, ушул кайсыл форма управления деген эмне өзү? Кантип силер тамдап алдыңар ушу? Президенттик деген барбы өзү юриспруденцияда? Же парламенттик деген барбы? Анан биз 10-жылдагы парламенттик мамлекетте жашадык дейт. Парламенттик болдубу? Кайсыл далил менен? Ал балдамоочулар болот да. Ошого карабастан референдум өттү. Элди президенттик бийликти башкаруунун президенттик бийлик формасын тандады деп эсептелди да. Анан Конституциянын долбоору азыр талкууга коюлду деп эсептелип атат. Ошол сиздин пикириңизче, ошол Конституциялык палата карап чыккандан кийинки варианты тууралуу сөз кылсак, сиздин оюңузча ушул варианты кандай чыккан? Конституциялык кеңеш менен чыгарган варианты бул көп катасы менен чыккан да. Муну экспертиза кылбаса болбойт. Мисалы, мен айтпадым жана, депутат бир эле депутатка эмес, көп депутатка берилип калыптыр. Же болбосо президент ким боло алат деген жеринде орусчасында совокупности 15 жыл жашаган дейт да. Мисалы, эми 15 жашында барып Кытайга кетип окуса, мисалы, биздин бир жаран 16 жашында, 18 жашында мейли кетсин. Анан ошол жерде бир 15-20 жыл жашап, ошол жерден башка түшүнүк алып, анан келип мамлекетибизге президенттик болуп аткан азыр референдумда дагы өзү кылат экен, мыйзамды да өзү чыгарат экен, мыйзамды жокко чыгарганга да президент кылат экен, жанакы куралдуу күчтөрдү дагы чыгара алат экен. Анда бизди эртең ошондой башка бир президент келип калса, Кытайда окуп келип, келип туруп, эртең мен референдум кылам, Кытайга киребиз десе, эл каршы болсо дагы ал куралдык күчтөр менен топтоп туруп референдум кылып чыксайт да. Мисалы, ошондой коркунучтар бар да. Бул теория боюнча эми айтканда. Ошентип да жаса болбойт да, эми бул башка мыйзам да. Президенттин бийлиги чексиз болуп калган. Эбегейсиз чоң. Бул мындай болбойт. Конституция деген өзү мындай тең салмактуулук болуш керек. Бийлик бутактары болуш керек. Мисалы, азыркы Конституциялык кеңеш менен жазганы биздин бийлик бутактары жок. Жогорку сот жок. Жогорку кеңештин укугу кереги деле жок, жогорку кеңештин. Мисалы, ошондой мыйзамды расмий түрдө болуп атса президенттин указдары, анда жогорку кеңештин эмне кереги бар? Бул туура эмес да. Эми бир киши адам кандай болбосун баары ката кетирип алышы мүмкүн да. Кайсынысы кандай келбесин, бар бир жылы ката кетирет да. Мейли азыркы эмес, мейли кийинкиси ката кетириши мүмкүн. Бирөө гипноз менен деле башын айланып салса эмне болуп калат? Мисалы, бүт мамлекеттин баары бир колдоо деген бул туура эмес. Президенттик деген түшүнүктү туура түшүнүш керек да. Президенттик мамлекет десе эле бүт мыйзам чыгаруу, соттун баарын тең бир эле президентке берип койгон бул туура эмес. Мындай жазган болбойт бул келишим. Келишимди тууралаш керек, жарабайт. Ошон үчүн биз айтып атабыз, шашпаш керек. Шашкан шайтандын иши. Биринчиден ошол экспертизалардан өтүш керек. Жок дегенде аткаруу бийликтин экспертизасынан өткөрүш керек. Аткаруу бийлигинин экспертизасынан өткөрбөй ошол 90 киши келип жогорку кеңешке берип коюп атпайбы? Жогорку кеңеште калтырап коркуп отурушат азыр. Алар болду кеттик деп эле биринчи окуудан экинчи окуудан бир талкуулабай туруп кетирген турат. Эртең кандай биз мамлекетти көрөбүз? Ошол жагын ойлонуш керек да. Бул баары төңкөрүшкө алып келет да. Мына 30 жылдан бери 9 жолу алмашты, ушундай эле каталарды кылды. Эмнени биз көрдүк? Биз жалаң төңкөрүштөрдү көрүп атабыз. Экономикада мына 11 жылдан бери бюджетибиз бирдей. 2 миллиард болчу, 2 миллиард азыр деле мына 11 жылдан бери. Бул ушуну кесепети да. Мыйзамдуулук жок. Мыйзамдуулукту алып келишибиз керек. Биз ошон үчүн мына элдик демилге түзүлүп, мыйзам 93 деп айтып атканыбыз, мына элди демилгеси менен мыйзамдуулукка кайтып келели деп атабыз. Ошол мыйзамдуу биздин азыркы башкы мыйзам бул 93 жылкы болгон башкы мыйзам. Ошол мыйзамдуулукка биз кайтып келиш керекпиз. Ошол 30 жылдагы узурпаторлор башкарган 30 жылдын баары тең жоюшубуз керек. Алардын кылган туура эмес келишимдердин баарын жоюш керек.
93 жылдагы конституцияда башкаруунун формалары кандай берилген? Ал жерде эң негизгиси тең салмактуулук бар да. Ар бир бийлик бутактарынын тең салмактуулугу абдан жакшы көрсөтүлгөн. Анткени легендарный парламентте отурган адамдар жаңы эле Советтер Союзу тарап, анан алардын ою бир кишиге бийлик бере турган ой эмес болчу да. Мамлекеттүүлүктү түптөө кезинде мамлекеттүүлүк кандай болот, ошого ылайыктап туруп жазылган мыйзам болчу да. Анан ал бир эле жыл жашадык да, бир жылга жетти. Көп жолу өзгөрүүгө душар болду да. Анан ошого мыйзамсыз өзгөрүлүп кетип атпайбы баары тең. Анан ал 93-жылкы негизгиси жакшыбы, жаманбы, бирок биз эң негизгиси ошол мыйзамдуулукка кайтып келишибиз керек да. Мына Акаевден башталып мыйзамдуулук бузулдубу? Ар бир келген президент ошол бирдей ката кетирип атса, ошонун баарын жоюш керек да. Биз төңкөрүштөн тажадык да, токтотуш керек да муну. Буну азыр жанакы Ак үйдө отурган специалисттердин көбү ошол жерде 30 жылдан бери отурат. Бизде бийлик алмашкан жок 30 жылдан бери. Бир эле өйдөнкү фамилиялар эле өзгөрүп атат, а бийлик ошол ойдон отурат. Ошонун үчүн азыркы маалда жаңы келген президентибизге бир чоң мүмкүнчүлүк бар да. Ушул мүмкүнчүлүктү туура пайдаланыш керек да. Башкалардын катасын көрүп, ошол катаны кетирбей, анан 30 жылдагы узурпаторлордун кылган туура эмес иштердин баарын тең жоюп, туура жолго алып келишибиз керек. Президент Жапаров 11 апрелде жергиликтүү кеңештер менен бир өткөрүү тууралуу ошол пикирин билдирбеди. Бул шашма жол. Бул 11 апрелде өтө турган мүмкүнчүлүк да жок, билбейм кандай өткөрөбүз деп атат. Анткени экспертизадан өтүш керек да, мыйзам боюнча. Ошол мыйзам боюнча аткаруу бийлигинин экспертизасынан өтүш керек. Алар кеминде бир айга калыш керек. Ар бирөөсү. Конституциялык палатадан өтүш керек. Алар азыр бир ишти караш үчүн канча ай кетет, мисалы да. Мейли бир айда жок дегенде караш керек да. Анан бизде Конституцияда 114 статьяда жазылып турат. Ар бир окуунун ортосунда 2 ай талкуу жүрүш керек да. 3 окууда ортосунан 2 ай, жок дегенде 6 ай талкууланыш керек да. Бул башкы мыйзам да, бул жөнөкөй мыйзам эмес. Бул ар бирөөбүздүн жашай турган эртеңки күнүбүз. Анан ошентип эле бир 90 киши жазып эле таңуулап койгон, биз көргөн жокпуз да алар жазып атканда, мисалы. Жөнөкөй эл караган жок да, аны көргөн жок. Аягына чейин жашырып атышты. Мен Дастан Бекешев айтпады, жогорку кеңеште келди деп атасыңар, кана биз көрө элекпиз деп. Бул дагы ошол далилдердин бири да. Ошондой кылган бул кылмыш деп эсептейм. Азыркы ушул кылынып аткан башкы мыйзам менен кылынып аткан иш ушинтип кылмыштуу жол менен жазган бул мыйзамдуулук алып келбейт. Сиздин оюңузча ушул конституциянын долбоору кайсы убакка чейин каралып, качан референдумга коюлушу керек? Ушул мыйзам боюнча жана 114 статья Конституция боюнча жок дегенде жогорку кеңешке келгенден кийин ар бир окуудан 2 ай көрүш керек. Ага чейин элге дагы таратып көрсөтүш керек да. Жок дегенде 1 ай. Ошондо 6 ай кетет да. Башкы мыйзамды жазыш үчүн бер жагы эле 6 ай. Ошондо жана биринчи жолу талкууга койгондо 17 ноябрь беле, ошондон берки убакка эсептелип жатат да, э? Бул эми ошентип эсептеп коюп атышат да. Бул туура эмес да. Мисалы 10 январда биз президенттикпи же парламенттикпи деп тамдап атпайбы, мисалы. Анда ага чейин экөө тең варианттарын көрүшүбүз керек болчу да. Эмнеге биз аны көргөн эмеспиз? Парламенттик кандай болду? Президенттик кандай болмок? Көрүнүп туруп анан коюлуш керек болчу да. Анан 10 январдан бери биз такыр көргөн жокпуз да ал мыйзамды. Мына февралдын 11-ине чейин көргөн жокпуз да. Азыр эле мына болуп атат. Эртең жогорку кеңешке талкуулап бир окуудан баарын тең кабыл алабыз деп туруп 11 апрелге чыгарып койгон. Бул башкы мыйзам менен андай оюнчук кылбаш керек. Бул дагы бир чатакка алып келе турган нерсе. 3 окууда бир кабылданып калышы да мүмкүн да.
Эми азыркы жогорку кеңешти көрбөйсүзбү? Баарын кылат да. Ушундай үч окууда Конституцияда түзмө-түз 114 статьясында жазылып аткандан кийин биз аны кандай кайсыл мыйзам менен бузсак болот? Сиздин оюңузча ушул Конституция долбоорунда мыйзам бутактарынын ыйгарым укуктары кандай бөлүштүрүшү керек? Президенттин милдети кандай болушу керек? Жогорку кеңеш, аткаруу бийлиги, сот бийлиги булар кандай болушу керек? Эми сот бийлиги түзмө-түз президенттен коюлбаш керек да. Сот бийлиги түзмө-түз азыркы маалда ушул президенттин аппараттын көзүн карайт да. Мына канча иштери болуп атат. Соттордун бирөөсү дагы өзүнүн ою менен чечим чыгара албайт азыр. Чечим чыгарыш үчүн аппарат жогорку президенттикинен сурайт. Кандай чечим чыгарайын деп. Алар момундай чечим чыгарасың десең, ошол мыйзамсыз болсо дагы чечим чыгарып атпайбы. Ар бирөөбүз күйбөдүк ошого. Садыр Жапаров да күйдү. Текебаев да күйөдү, мисалы. Мыйзамдуу жол турса, мыйзамсыз чечим чыгарып атпайбы. Бул көргөн тарыхты, көргөн катаны биз кайра эле кылып атпайбызбы ошо? Азыр дагы көз карандысыздыгы соттордун сакталбай калды, Сакталбай калды да. Соттордун кереги да жок болуп калды азыркы маалдачы. Президенттин указы менен эле бүт баары чечилип калып атат. Аткаруу бийлигине айтсак, мисалы, толугу менен президент жооп берет деп айтылып калыптыр. Анда айыл өкмөттө отурган айыл өкмөт коррупциянын баарын жасап туруп, мен чечим кылбайм, барып президенттен сурагыла деп коюшу мүмкүн да. Мисалы, мен жоопкерчилик албайм, президент жооп берсин дейт. Азыркы жазылган Конституция боюнча. Ал толугу менен бошотулуп атат да, кылган иши менен. Антип жазбайт да. Туурабы? Кантип ошол жердеги аким же губернаторлор жооп бериш керек да алар деле. Алар жок, мен жооп бербейм, аткаруу бийлигине түзмө-түз президент жооп берет деп коет. Ошондой да. Президенттин жооп бере турган кандай жооп берет экен ал? Эртең кечирип койгула, ушундай болуп калыптыр деп койсо эмне кылабыз? Аны кандай жазылган жок да аны. Аппарат жетекчиси жооп берет. Кайерде жазылыптыр? Кимиси жазылыптыр? Же болбосо госсекретарь деп жазышыптыр жаңы эмесинде. Госсекретардын укугу ал ким деп жазылган жок, мисалы. Биздеги ошо мамлекет катчылар болгондо алар кандай жумуштарды аткарган ошо? Болгон, бирок алар ал кезде кандай жумуш аткарылган эми биякта азыр жазылыш керек да. Туурабы? Же баланын укугун коргой турган дагы бир омбудсмен чыгып атат. Анда анын да жазылыш керек да, ал жөнүндө бир аз жок дегенде. Же башка мыйзам менен жазылыш керек, анын укуктары же кайсыл жакта караш керек деп ал Конституцияда жазылыш керек да. Ал ким экени белгисиз, мисалы, кагаз менен караганда. Түшүнүксүз да. Көп эле ката бар да. Анан мындай кылган туура эмес. Азыркы маалда бирке бийлик эсине келип, ушул кетирген 30 жылдагы ар бир келген президенттин катасын көрүп, ошол каталарды оңдой турган жолун табыш керек да. Жок, булардын жолу менен кете турган болсо, анда азыркы президенттин да жолу мурункулардыкындай болуп калышы мүмкүн толук. Бул ушул жолго алып баратат да. Ошон үчүн азыр эске келип, токтотуп, мыйзамдуулукка алып келишибиз керек дагы. Анын 30 жылдагы кетирген катаны оңдошубуз керек. Мисалы 93 жылкы Конституцияны биз калыбына келтирсек, ошол мыйзамдуулук ошол кезде бузулган деп туруп айтсак, анда чоң мүмкүнчүлүк ачылып атпайбы азыркы бийликке? Тарыхта кала турган, бир лидер болуп кала тургандай. 30 жылдагы кетирген катаны оңдой алабыз да. Мисалы, Кумтор маселесин айталы. Кумтор маселеси келишимдери баары ратификациядан өткөн. Азыркы жаңы Конституция менен кабыл алынса, биз ал ратификацияларды кайра карай албайбыз, мүмкүнчүлүк жок аны. Же болбосо чек араларды айталы. Чек араларда көп ката болду деп чыгып атпадыкпы? Ошол каталарды биз кантип оңдосок болот? Же тышкы карызды айталы. Тышкы карыз
5 миллиардка чейин болуп калды. Ар бир адамга азыр кыргызстандык ар бир адам $960 төлөш керек экен да. Биз эмне үчүн төлөйбүз аны? Эч кимибиз көрбөсөк. Ошол 30 жылдагы башкарган ар бир адамдардын баары тең ошол жерде отурган коррупционерлер ошону жеп койсо биз эмне үчүн төлөйбүз? Мисалы Исландияда 2012 жылы ошентип 1848 жылкы конституциясына калыңына келтирип, анан ошол узурпаторлордун ортосунда кылынган жанакындай туура эмес иштер, алар айтты, биз $3 миллиард 800 миң долларды биз төлөбөйбүз десет, дүйнө жүзү кабыл алды да. Бизде да ошондой мүмкүнчүлүк ачылып атпайбы? Тышкы карыз 5 миллиардты биз экспертиза кыла ала тургандай, ревизия кылып текшере тургандай мүмкүнчүлүк ачылып атпайбы? Ошону пайдаланыш керек да. Анан ошол жерден 5 миллиардын жок дегенде биз 4 миллиардын далилдей алабыз да, ошол карыз бул коррупционный механизмдер менен кеткенин. Мисалы бизге социалдык проекттерге берилип атса, биздин чоңдор ошо берип аткандардын менен кошо инфраструктурага кетирип атат да, жол салуу менен. Жолду салганда да кымбат кылып салып атат. Анын ортосунда акчалар кайда кетип атат? Түшүнүктүү болуп атпайбы ал коррупция болуп аткан ошол жерден? Жеп койгондорун, мурунку бийликтердин баары жегендерин көрүнүп атпайбы? Ошону эл аралык эксперттер менен изилдесе биз таап туруп айта алабыз да, ошонун баары тең жейилген деп. Ошонун баары тең коррупция. Бергениңер карабайсыңарбы, коротконуңар карабайсыңар деп 30 жылда кылган катаны биз толугу менен жойгонго мүмкүнчүлүгүбүз ачылып атпайбы? Аны кандай түшүнбөй чат билбейм да. Азыркы ушул конституцияны эле таңыланат, эмне кереги бар муну? Ошону түшүнүш керек да, эмне кереги бар? Кошоматчылар толуп атпайбы бийликте? Парламенттик болобу, президенттик болобу? Ар бирөөсүн президент келсе эле ала кошоматчы кылып эле иштеп атпайбы? Иштейт, кайка бармак эле. Иште десе иштейт. Аны көрбөйсүзбү азыркы депутаттардын баары кошоматтанып, мына бир эмеден бир окуудан кабыл алган турат да. Туура эмес да. Ушу 93-жылдагы конституцияга кайрылып келүү тууралуу ошол ал бир жылдан кийин эле өзгөртүүгө дуушар болгондон кийин эле айтылып келип атты да. Анан ошол ушу жаңы бийлик келгенде дагы айтылып сунуштарыңыздарды бердиңиздерби? Айтып атабыз. Азыр ушул мыйзамдуу жол менен баралы деп атабыз да, мыйзамды бузбай. Анткени мыйзамдуу жол ушул биз биринчи экспертизадан өтүшүбүз керек экен. Бир экспертизадан өттүк, мисалы. Анан Минюсттан биз каттоодон өтүп, аерден да экспертизадан өтүшүбүз керек, мисалы. Анан ошол жерден биз ушул свидетельство алышыбыз керек. Свидетельство алгандан кийин бизде мүмкүнчүлүк ачылат 300 миң кол топтоо. 300 миң кол топтосок, андан кийин ошол мыйзам референдумга койсок болот да. Референдумга коюп, анан кабыл алсак, ошондон кийин анан президент өзүнүн мындай укугу менен пайдаланып, ошол 30 жылдагы кылынган узурпацияда белгилесе, ошол 30 жылдан кылган бүт келишимдердин баарын тең биз караганга мүмкүнчүлүгүбүз ачылат. Ошондо кандай референдумга конституция долбоорунун 2 варианты коюлуп калабы? Эми азыр билбейбиз кандай болот. Булардын кылган иши, конституциялык кеңеш менен кылган иши бул толугу менен мыйзамсыз. Анткени ыйгарым укук, мыйзам жазуу бул жогорку кеңеш менен эле өкмөткө берилген, анан элге берилген, демилгелүү топко. Болду, башка эч ким жаза албайт аны. Президент жаза албайт азыркы маалда. Анан жогорку кеңештин укугун азыр алып туруп биз топ бир кишиге берип атпайбызбы, 90 кишиге. Алар ким, шайланып келдиби? Же кимдер алар? Мисалы, биз каяктан билебиз? Же бирөөнүн кызыкчылыгын жактаган адамдар? Же тышкы жактан сатылып келген адамдарбы? Биз билбейбиз да аны. Туурабы? Ошондуктан мына жогорку кеңеш шайланып келип, жогорку кеңешке ыйгарым укук берилип атат, мыйзам чыгаруу. Элдин демилгесине өкмөткө берилип атат, жок дегенде. Жок дегенде өкмөттүн мүчөлөрүнөн түзүп туруп жазса, анда башкача болмок. Анда ар бир министерстводон экспертизадан өтмөк да, ар бир аппараттар бар да, иштей турган. Жок дегенде ошондой кылып оңдосо, анда жок мыйзамдуулукка окшошмок да. А конституциялык кеңешме деген
менен бул мыйзамсыз, толугу менен мыйзамсыз. Бул эртең Венецианский комиссия да кабыл албайт муну. Азыркы маалда жогорку кеңеш дагы өзү легитимдүүлүгү чоң суроо. Венецианский комиссия айтпады. Ушул силерде убактылуу берилген убакытта силер конституцияга кирише албайсыңар деп. Кантип башкы мыйзамга булар кирише алат. Бул да эртеңки тарыхта көрсөтөт, бул мыйзамсыз. Булардын кылган ишин баары тең мыйзамсыз болуп чыгат. Бул долбоорду ошо 7-чи жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы караш керек деген пикирлер айтылып атат, Бул азыркы жогорку кеңеш Атамбаев өзү түзүлгөн жогорку кеңеште, мисалы. Анан өзү эле жаман сөз менен атап коюп атпайбы, өзү түзүп. Бул ушул 30 жылда узурпатор бийликте отурган адамдар атайын ошондой технология менен жасаганда элге жогорку кеңешти жаман көрсөтүү. 30 жылда эмне болду? Ар бир келген бийлик атайын ошондой жогорку кеңеш жаман деп жогорку кеңешти жамандайт, а өзү бер жакта коррупция жана башка жаман иштерди кыла берет, элдин көзүн башка жака буруш үчүн да. Анан ошон үчүн жанакындай чимкирик деп атап коюшат. Ошон үчүн жаман нерселердин баары тең ошо жогорку кеңешке шылтап коет да. Бунун баары тең биз туура түшүнүшүбүз керек да. Мына эл өзү интуиция менен түшүнүп, ошонучу алданып атканын. Анан жанакындай төңкөрүшкө чыгып, ак үйдө алат дагы, анан курал болуп калат да башка саясатчыларга. Ар бир келген төңкөрүштө биз көбүнчө жаштардын көбү курал болуп калат башка саясатчыларга да. Биз бар туруп тиги бийликти басып алат дагы, анан эмне кыларын билбей, кайра эле ошол жерде отурган адамдар келип кайра башкарып алат да. Анан кылган иши ошондой эле болуп калат. Ошол эле кылган ишти кайталайт. Ошол эле коррупция кетет. Ошон үчүн биз өнүкпөй жатабыз. Мамлекетибиз карта боюнча караганда эң жакшы жерде жайгашкан. Кең байлыктарыбыз бай. Эмне үчүн өнүкпөй атабыз? Анткени бизде мыйзамдуулук жок. Ошондой мыйзамсыз жол менен кетип аткандан кийин биздин жанакы тышкы ички келишимдердин баары тең чоңдор сатылып тура эмес кол коюлуп кеткен да. Ошого биз оңдошубуз керек ошону. Оңдой турган жол азыр бирден бир ошол 93-жылды калыбына келтирип, анан ошол келишимдердин баарын жолуна салыш керек да. Ошол 30 жылда сатылган биздин чиновниктердин баарын тең туралаш керек ошол келишимдерди. Кумторду мисалы алалы, мен айтпай калдым. Ошол биз 8 жыл мурун изилдедик эле. 260 тонна казылып алыптыр. 8 жыл мурунку данный боюнча. Биз кыргызстандыктар 1 тонна 400 килограмм алганбыз. Ошол карасаңыз айырмасын. 280 тоннанын 1 тонна 400 килограммын алыптыр. Эмне үчүн биз азыр ошол Танаев туура эмес коюлган мисалы келишимди кайра оңдой албайбыз? Анткени ратификация кылынган. Түшүнүп атасызбы? Ошол ратификация кылынган келишимди биз көтөрө албайбыз кайра. Бул бир эле мисал да. Ошондой келишимдер аябай көп бизде Кыргызстанда. Аны кайра көтөрүш керек да. Мисалы эмнеге биз Үзөң кугуш менен Каркыраны көтөрө албайбыз? Анткени ратификация өткөн. А кимдер кылган? Ошол 30 жылда жашаган, иштеген узурпаторлор жазады да. Бул конституцияда ошондой жазылган. Узурпаторлор бул особо тяжкие преступления деп турат. Бунун баары тең ошол кылмышкерлер жасаган деп жасаш керек. Иллюстрация деп атабыз да. Иллюстрациянын түшүнүшүбүз керек да. Кандай иллюстрация кыла алабыз? Азыркы жогорку кеңеш өзүнө иллюстрация кыла алабы? Мисалы, кадровый иллюстрациядан дагы экономикалык иллюстрация бар да. Ошол биз жогору айтып кеткен жана тышкы карыз, келишимдер, ошонун баары тең биринчи бизге эң негизгиси экономикалык иллюстрация керек. Ошол 30 жылдагы кылынган бүт катанын баарын тең иллюстрация кылыш керек да. Андан кийин кадровый иллюстрация бар. Ушулар азыр биз мисалы чоң мүмкүнчүлүк ачылып атат Жапаровго. Биздин демилгенди колдоп туруп, ошону туура түшүнсө, ошол тарыхта кала турган нерсе болуп атат да. Жок, демилге колдобой туруп, азыркы мында мажбурлап туруп элге кайра. Баягы 10-жылдыкындай шантаж кылбады эле бизди. Кабыл алгыла, болбосо стабилдүүлүк болбойт депчи. Азыр мына кабыл алгыла, анда өнүгүү болбойт дегендей да. Жок, аны токтотуш керек муну. Bunday болбойт. Бул бузулат, бар мамлекетте оңуна алып келбейт.
Бакыт Калмаматов айткандай оңкосунан сайлат. Андай кылбаш керек. Буну мыйзамдуу жол менен алып келиш керек. Мыйзамдуу жол азыркы маалда бирден бир демилгелүү топ менен, башка жок. Анткени жогорку кеңеш азыр чоң суроо легитимдүүлүгү, башка ким жазат? Бүт партиянын легитимдүүлүгү чоң суроо, мамлекеттүүлүгүбүз жоготкон турабыз да ортодо. Ошон үчүн жоготпош үчүн бирден бир жол элдик демилге менен бизди мыйзамдуулукка кайтып келип, анан 93-жылдагы конституция менен башын баштап, анан 5 жыл, 6 жыл, 3 жыл биртке талкуулаш керек мыйзамды. Мына 93-жылкы жаманбы, жакшыбы 3 жылга жакын талкууланган. Калгандары баары тең ушундай 1 ай, 3 ай, жарым жыл ичинде эле кабыл алынып калган баары тең. Бул көрүнүктүү нерсе болуп атпайбы? Кылынган ишти, кылынган катаны кайра эмнеге кылабыз биз? 10-жолу. Туурабы? 10-жолу ушундай ката кылып атабыз. А сиздер демилгелүү топ эмнеге ушуну эртерээк баштаган жоксуздар? Бул процесс жүрүп уже бараткандан кийин чыктыңыздар. Мындай да, азыр биз элге агитация кыла албайбыз. Мыйзам түрүндө биз мыйзамдуу кагазды алмайынча, свидетельствону, элге биз мындай агитация кыла албайбыз да. Азыр биз ушул процедураны өтүп атабыз, мыйзамдуулуктун процедурасын. Экспертизадан өттүк. Биздин мыйзам экспертизадан өттү, бир экспертизадан. Анан Минюстан азыр алар карап, мыйзамдуу түрүндө ошол бизге кагазды бергенден кийин, анан биз Кудай буйурса, анан агитацияга киришебиз да. Элдерге түшүндүрүү. Мен азыр ушул бийлик түшүнсө экен деп айтып атам. Ушул түзмө-түз. Ушул эл ошонча азыркы президентибизге ишенип берип аткандан кийин туура жолду тандаш керек да. Башкалардын, мурункулардын катасынан кайтыш керек. Анын тиги ак үйдүн антеннасы башын айлантып салды. Азыркы президентибиздики. Билинип эле турбайбы? Ошол эле адамдар тегеректеп алды. Кошоматчылар. Тегеректеп, ошол эле кайра системаны берип атат да. Ал буну кайра эле катага алып келет. Ошондой эле катага алып келет. Жыйынтыктап айтканда, сиздин оюңузча, ошол биз азыр кандай алышыбыз керек? Бул долбоор ошол кандай болушу керек? Азыркы муну токтотуш керек. Азыркы кылган конституцияны токтотуш керек дагы, элдин демилгеси менен мыйзамды жазыш керек. Анан эл менен талкуулаш керек. Ар бир айыл өкмөткө жөнөтүш керек. Ар бир ректорат тиги кафедраларга жөнөтүш керек. Түзмө-түз эфирлерден көрсөтүш керек ар бир статьяны. КТР эмне үчүн турат? Башка телевидение 5-канал эмне үчүн турат? Ошолордун баарынан көрсөтүш керек да, ар бир статья ушундай болот, мындай болот деп. Чоң ката кетирип атпайбы мисалы? Бир депутат мыйзам жаза албайт экен. Ошондой азыркы жазылган. Бул чоң ката да. Же президент жанакындай 15 жыл толугу менен жашаш керек деген, бул да чоң ката да. Биз билбейбиз да, бирөөнү эртең жаш баланы сатып алып, башын айлантып, 20 жыл окутуп, анан алып келип туруп, бияка президенттик правление менен ушул келип туруп президент кылып койсо, баарын акча таратып, мисалы. Анан эртең ал өзү референдум чыгарып, куралдуу күчтөрдү өзү эметип атса, мисалы. Анан алып келип туруп бизге Китайский Народный Республикага киргиле деп койсо, эмне кылабыз анда? Башкасы келип. Кантип биз аны токтото алабыз? Анткени бийликтин баарын тең биз бир кишиге берип атабыз. Бийлик бутактарын баары тең бир кишиге берген, бул чоң ката. Эбегейсиз чоң ката. Эбегейсиз бийлик берилип калыптыр. Жогорку кеңеш кандай система менен шайланып келиш керек? Жогорку кеңеш кандай болуш керек? Бул конституцияда, азыркы жазган конституцияда, ал башка мыйзам менен эметиптир. Аны көрүнүп турат 93-жылкы конституциядан алынган да. 93-жылкы конституцияда да ошондой 105 депутат болуш керек деп турат. Кандай шайланып келет, ал башка мыйзам менен жазылат да. Башка конституциялык мыйзамга жазып койсо болот. Партиялык система мененби, же жарымын ар бир райондон, мисалы, мажоритардык болсо, калган партия менен кылса, эми аны башка мыйзам менен жазса боло берет. Же барын партиялык мененби. Ал жакшы нерсе, жаман эмес.
Рахмат анда сизге ошол Конституциянын долбоорун талкууладык. Сиздер поликлиника медиасынын сереп берүүсүнө күбө болдуңуздар. Биз бүгүн Конституция долбоорун тууралуу сөз кылдык. Биздин студияда мейманда Жогорку Кеңештин экс депутаты Максат Конаконов болду. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.